өзү баардыгыбыз эле байлык, мансап, бийлик деген нерсени адамдын негизи эле өзү нафсиси, каалоосу жакшы көрөт да. Биз натурабызда ошол нерсени жакшы көрөбүз. Машхур болушту, мындай кандай десем, белгилүү болушту, ушундай адамдарды сыйлап турушун биз нафсибиз аябай жактырат да. Бул ушундай бир чоң бир кандай десем, сиз менен биздин бир көйгөй маселебиз да. Ошол себептен эң чоң уткандар булар ошол каалоосун ооздуктап билгендер да. Адамды качан нафсиңди ооздуктаганды үйрөнгөндө, анан бул дүйнөнүн кайсы өңүттө өзүнүн жүзүн көрсөтөт экен да. Имам Газали рахимулла Сакаратул маут жөнүндө айтып атып, өлүм төшөгүндө же болбосо жандын чыгып аткан мезгилин өзүнүн китебинде жазып айтып атып мындай дейт. Качан инсан өлүм төшөгүнө келгенде, анын жаны чыгып аткан мезгилде ага ушундай бир илхам келет экен да. Ошол өлүм төшөгүндө жаткан адамга ага баардык нерсе көрсөтүлөт. Анан ал айтат, кайда десе, андан суралат, сен эмне жөнүндө сурап атасың десе, мен ушундай бир таттуу, ушундай бир сулуу, жуттуу бир сулуунун аркасынан кетип бараткан болчумун. Ошонун аркасынан чуркап бараткан болчумун. Мен ошого жетпей өлүп каламбы деген таризде ушундай арман кылат экен, наала кылат экен. Наала деп билесиз, мындай наалыйт экен. Мындай ошондо дагы бир нерсе кылып калат экенбиз да. Өзгө көрсөтүлүп турган мезгилде. Анан ага баягы сен мени жөнүндө сурап атасыңбы дейт экен. Караса кебетеси келишкен, тиштери бирине кийилип калган, ушундай бир түрү суук бирөө чыгат экен. Ал айтат, жок, мен мындайдын аркасынан ээрчиген эмесмин. Анда мындайынан карап көрчү деп аркасын салганда бир суп-сулуу бир мындай бир аябай башкача бир аял сыяктуу болгон сулуу бирөө көрүнөт экен. Айтат, ооба ушул болчумун десе, жок. Чыныгы жүзүм ушул деп адамга дүйнө өзүнүн сүрөтүн көрсөтөт экен. Мындай карап көрсөк, байлык аябай таттуу нерсе экен. Мындай бир жеп аткан бир халва сыяктуу экен да. Бир күнү бир жакшы бир эмеде мындай бир пайдалуу адамдарга сабак бере турганчалык икаяда бир адам тездик менен чуркап баратып, тоголонуп жыгылып кетип, бир кудукка кирип кетиптир. Чалынып жыгылып. Эптеп кудук дүйнөгө түшкөндө бир немеси бар экен. Баягы кудукка түшкөн жип бар экен. Ошо менен чыгайын десе эле үстүнөн суу ичем деп баягы бир арыстан келип туруп калыптыр. Таң көр дүйнө баягы үйдө чыгайын деп караса арыстандар ылдый жагын карай калса эле оргошкон бир үйүр жылан пайда болуп калыптыр. Өйдө чыга албайт, бери чыга албайт. Бутун эптеп мындай турса бир жерден бир нерсе мындай жылт деп бир нерсе көрүнүп тур. Анан мынтип колу менен мындайынан тийгизсе эле караса оозуна салып көрсө жыт даамдуу нерсе экен. Аны мынтип жеп баштаганда биягын караса бир чычкан, ак чычкан менен кара чычкан дейт, улам баягы жипти керте баштаптыр. Таттуу нерсеге көнүп калган жаны ушуну жеп атып, бир мезгилде унутуп калып караса бир кичинекей ийилген нерсе, ийилген эле бир жип калган экен. Ошентип акыркысы чырт деп баягы чычкан кескенден баягы жыландын арасына түшүп жок болгон имиш дейт. Алымдар бул хикаяны айтканда мындай түшүндүрөт. Арыстан бул ажал дейт. Бул жип болсо бул өмүр. Ал эми чычкан болсо түн менен күн. Ал эми дүйнө болсо баягы кудуктун ичинде чыгып калган кичинекей бир таттуу бир лаззаттуу, убактылуу айткан таттуу нерсе дейт. Адамдар ошо кичинекей таттуу нерсенин даамын татып, ажалды дагы, азапты да унутуп калат дейт. Күн менен түндүн кантип өтүп атканын унутуп калып, акырында утулушат. Эч нерсеге жетпей калгандай болот. Аттиң дүйнө бул дүйнөнүн таттуулугуна кирип кеткенден кийин адамдар ахиреттин чоң көптөгөн амалдарын унутуп калышат экен. Ахиреттин амалдарын. Аларга кыямат күнү адамзаттын бардыгына эле адам кыямат күн болгондо
Адамдардан сурак болот экен. Периштелер сурайт экен: "Эй, силер эмнени каалайт элеңер?" Алардын бардыгы тең, ушундай бардыгы тең жалпы бир үн менен жалган дүйнөгө 1 секунд кайтканын каалайбыз дешет. Ошол мезгилде аларга үн келет: "Силерге бир өмүр берилген. Ошол мезгилде эмне кылдыңар?" дейт. О Алла, 1 секунд, бир дүйнөнүн убактысы боюнча 1 секунд бер, сажда кылалы дейт. Хасан Басри рахимулла мындай деп айтат: эгерде мүрзөдөгү адамдарга аларды бул дүйнөгө чыгарып койсо дейт, ушул мезгилде алар чыгып туруп саждага жыгылып, ошо бойдон тамак ичпей өлүп кетмек дейт. Анткени чыныгы акыйкатты көргөндөр, жалган нерсенин аркасынан эч качан ээрчибейт. Чыныгы азапты көргөндөр, экинчи ал жака баргысы келбейт. Улуу аалымдардын бирөөсү мындай деп айтат: бул дүйнөдөгү эң катуу көргөн, зулумдук көргөн, денесин баары чирип, эч нерсе бир жакшылык көрбөгөн адамдар бар. Качан аларга тозок көрсөтүлгөндө, алар тозоктон чыгарылганда бир жаманчылык көргөнсүңбү десе, алар айтат: "Жок, бир да жаманчылык көрбөптүрмүн" деп айтат экен. Бул дүйнөдө рахат алып, бардык сересине жетип, рахаттын түү чокусуна жеткен адамдар бейиштин ичин киргизип кайра чыгарып койгондо, алар айтышат экен, алардан суралат экен: "Бир жыргал көрүпсүңөрбү?" десе, айтат: "Жок, бир да жыргал көрбөптүрбүз" деп айтат экен. Бул дүйнөдөгү жыргалчылык ахиреттин сүрөтү сыяктуу. Ахиреттин сүрөтү, бейиштин сүрөтү. Ал эми жаманчылыктар тозоктун бир кичинекей бир сүрөтү эле, жаны жок. Ошол себептен бул дүйнөдө байлыкты топтоонун негизги максаты бул ахирет болуш керек. Байлык таптың, ал байлыкты туура колдонуп бир жолу бул ахирет, башка нерсе эмес. Көп адамдар таң көрү Аллах берген акылды туура эмес колдонушат. Акыл ойлонот экен дагы, бирок билесиңерби, бул акыл, мунун акылдын башчысы бар. Акыл ойлойбуз биз, адамды акыл башкарат. Жок, акылдын башкаруучусу болбой керек болот. Биздин жүрөгүбүздөгү иман болот. Иман канчалык деңгээлде болсо, адамдын акылы ошончолук болот. Билесиңер эмне үчүн адамдар арак ичет? Анткени бул жерде калп, жүрөктөгү иман ушунча алсыз болгондуктан бир стакан арактан өзүн тыя албайт. Адамдар эмне үчүн зына кылат билесиңерби? Анткени бул жерде жүрөктөгү бул кичинекей болгон иманы аны зынадан тыя албаган себептен болот. Эмне үчүн адамдар субханалла намазга сустук кылышат? Бул жердеги иманын алсыздык болгон себептен, аз болгон. Бул ширеки канчалык толсо, ошончо мээ дагы, дүйнө дагы бүт нерсе өзүнүн сүрөтү менен көрүнөт. Унутпаш керек. Ушундай. Демек, кимде ким дүйнөсүн сактап калгысы келсе, байлык берилген болсо, бирөөнө кимге байлыгыңарды сактап калгыңар келсе дейт, анда пайгамбарыбыз айтат: байлыгыңарды зекет аркылуу сактагыла. Эгер ооруңарды айыккыңар келсе, ооруңарды садака аркылуу дарылагыла. Эгер дейт бала кырсыктардан сактагыңар келсе, же болбосо ошонун алдын тосуңар келсе, анда көп дуа кылгыла. Көрдүк кандай нерсе? Көрсө алдын алуу болот экен, бирок эмне менен? Шайтан дайыма бай адамга да болсун, колунда акчасы бар адамга айтат экен, кедей болуп каласың деп коркутат. Бере турган адамдын сыпаттарын айтып коркутат. Бул деле буту бар, мунун деле колу бар. Бул деле тапса болбойт беле. Сопсу отурат, карасаң, 360 мүчөсү сонун турат. Бул деле тапса болот деп ага бердирбегенге аракет кылат экен. Көп адамдар ошонун себебинен субханалла шайтандын васвасасы менен, анын айтышы менен ал бербей коет экен. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кетип баратса, бир адам мүрзөнүн жанында ыйлап аткан экен. Андан: "Эй, токто, болду, ыйлаба" десе, баягы айтты: "Алланын элчиси, мен бул мүрзөдөгү жаткан адамга ыйлаган жокмун" дейт. Бул мүрзөдө жаткан адамдын жоготкон убактысына ыйлап атам дейт. Буга ушунча өмүр берилип, бирок сен тирүү турганда иман келтирбегенине, сен туруп
ушул ыймансыз өлүп кеткенден ыйлап атам деп айткан экен. Жамаат Алла Таала сизге ден соолук бергенде, Алла сиз менен бизге убакыт берип аткан мезгилде дагы акылды иштетпей, жүрөктү ыйманды, мээнетти кылбай өтүп кетсе, бул эң жаман өлүм ушул. Адилеттүүлүк бар. Адилеттүүлүк бар. Түшүнөсүзбү? Адилеттүүлүк бар. Кандай адилеттүүлүк бар? Бул дүнү өзү тараза. Аллах бизге берип аткан өмүрүбүз, дүйнөбүз, бул Алла Тааланын бизге берген таразасы. Адилеттүүлүгү. Кыяматта Алла ошон үчүн сурайт бизден. Дагы бир хадисте өз байлыгыңарды зекетти берип сактап калгыла. Ооруларыңарды садака берип сактап калгыла, айыктыргыла. Ал эми балелердин түшүн дуа менен кетиргиле деп дагы айтып аткан пайгамбарыбыз. Дуа. Бул кадимкидей адамга байлыкты, бийликти, жакшы нерсени тартат. Эми эгерде кимде ким өзүнө жакшылык келбей атса, мынакей, кээ эле мынакей иши оңолбой, жолу жок болуп аткан болсо, бир кандай бир иш кыйчалыш болуп аткан болсо, Аллах бала бербей аткан болсо, Алла үй бербей аткан болсо, Алла жол мындай бир машина бербей аткан болсо дейли. Мисалы адамдын бытовой нерселерин сурайбыз го, кээ ушул эле. Ошол келиш үчүн дуада эң биринчи алсыздарга дуа кылыш керек экен. Өзүңдөн башка бир адамга жакшылыкты каала дуада: "Я Алла, ушу бардыгына сен жакшылык бер. Бардыгына ден соолук бер. Бардыгына ыйман бер. Бардыгына дүйнөңдү артыкчылыгын бер. Баарын адалдан бер" деп дуа кыл. Ошонун бизге ошол дуа кылгандан кийин ошону тамаша айткым келди. 10% болсо жетет үшүчү. Билесиңер, анткени момундар миллиардда турабы? Миллиардтын 10% канча болот? Жетеби? Ай адамга жетпейт го. Мен жана да бир сөз кылдым. Адам атабыз Аллах жаратып, анын ага үйрөтүп аткан мезгилде бир коктуну көрсөтүптүр. Ажы жылт анан "Я Алла, бул эмне?" десе, бул алтын, кынтар, бул байлык, ушундай нерсе колуна ушундай десе, анан адам атабыз мындай карап дейт. Эмне болду сага деп Алла билип сураса, экинчи коктуда жок бекен деп сураган экен. Биздин натурабыз ушундай экен да. Биздин натурабыз ушундай. Ошонун себебинен Аллах ортого коюп койгон. Шүгүр кылла, көбөйтүп берем. Карасаң, мен эстегиле, мен силерди эстейм. Шүгүр кылла, вашкурули вала такфурун. Некен Алла көбөйтүп бере турган айтып аткан. Жөн эмес экен. Шүгүр кылгандарга Алла көбөйтүп берем деди. Шүгүр кылыш үчүн да ыйман керек экен, башка эмне дейбиз? Алла көрүп турат. Алла угуп турат. Алла билет. Бизге эмне керек экенин билет. Баарын билет. Бир да секунд көз жазымды алдыга калтырган жок бизди. Унутпагыла. Аллах мени унутту дебегиле. Алла эч качан унутпайт. Аллах өлдү дебегиле. Алла түбөлүктүү тирүү. Алла адилетсиз дебегиле. Анткени Алла эң адилеттүү. Алланын өзү сиз менен бизди жаратканда эле адилеттүүлүк менен, ар-разак сыпаты менен ар бир ырыскыбызды жазып койгон. Бир байке дайыма садака берет экен. Анан мага айтып калды: "Устазым, мен садака берем." Анан кантип бересиз десем, айтат: "Мен эң муктаждарга берүүгө аракет кылам" дейт. Эң муктаждарга. Анан сурап калдым: "Эң муктаж ким экен?" десем, "Жетимдер экен" дейт. Аларга эч ким жардам бербейт экен, ушундай нерсе экен. Анан ошолорго барам, бирок баратканда анан балдарыма ээрчите барам дейт. Балдарды ээрчите барам дагы, баардыгын балдардын колдору менен бердирем. Анан кетип баратканда айтам: "Балдарым, көрдүңөрбү? Эгер силер ушундай болгондо, анда силерге да бирөө ушинтип келмек. Унутпагыла, башыңарда эмне жазылып турганын билбейсиңер. Бүгүн байыбыз, эртең кедей болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондон барда берели, жокта шүгүр айтабыз" дейт. Кадимкидей балдарым дейт, мен ойлогом дейт, ушуна дүйнө менен башкалардын балдарындай бузулуп кетет экен деп.
Жок, ошо берген садакам, балдарга берген сабагым дейт. Менин балдарымды оңдоду дейт, дүниемди да көбөйтүп атат деп айтат. Түшүндүкпү? Демек, машалла, биздин байлыгыбыз эмнеге иштеш керек экен? Биздин иманыбызга иштеш керек. Түшүнүктүү болдубу? Аракет кылабызбы, машалла? Бай болгону келе баштадыбы? Байды каяка корочкеди үйрөнө баштадыкпы, машалла? Мен жаңы байыгандардан корком да. Жаңы байыгандар опасный болот да. Колума көп акча түшүп болуп калды. Аябай көп. Акылым жеткен болот деп ойлогон эмесмин мен. Ана мынтип көтөрүп бартам да. Мындай эмнегедир көтөрүп бартам, сүйүнүп баратам да. Бул меники дегенде ой болуп атат да. Анан караңыз, алдыма бир адам чыкты. Ассаламу алейкум, устаз. Мен муктаж болдум. Ушунча колумда мындай айтат да, мага 165 000 сом керек болот деди. Мен 165 000 сом алып актым, мындай жолчуда. Колумда таң каласың десең 165 000 сом бар да. Я Алла дедим, бул сен буну жөнө жиберген жоксуң деп. Мен карматып салып тызылдап атам да, мына күйүп атам, өрттөнүп кете жаздадым белечи. Бирок 10 метр барганда коерди. Ушундай жаман экен да. Бирок ошол бергеним мага өмүр бою жете турган болду да. Көрөсүңөр. Мындай карасам баягы адам жок. Силерге жомок, мага чын. Мындай карасам баягы адам жок. Көрдүппү кандай нерсе? Аллах ушундай зат. Тазды, сокурду, анан мен дүлөйдү билесиңерби? Сынаганын Аллахым. Эсиңерде Бани Исраил убагында. Ушундай экен да. Эмне берилсе ал биздики эмес, унутпагыла. Ал Алланын казынан келген болчу. Мен тамашалап да айтып берем, карагыла. Кана, үйүңөрдүн кызыл китептери барлар кол көтөргүлө. Көтөр колуңду, кызыл китептери барлар. Баарыңардын үйү бар да тура, кызыл китебиңер барбы? Баландайдын үйү деген. Ошо силердикиби? Сен өлгөнгө чейин эле сеники. Өлгөндөн кийин мураскордук, ал бүттү, мактанбайлык ал меники деп. Бул полный жер өзү квартира. Бул мына толук жерчи, муну канча диаметрде болгончу, бай. Ушу полный өзү квартира. Түшүнөсүңөр? Адам үчүн квартира бул. Ойлоп кетпегиле, бул демеле бейиштер жерде жашайбыз. Бейиштер жерде жашайсың, бул квартирада жашайсың. Сага 15 сот берип үй салып алды, укмуш жасап салды демелечи. Сен квартирантсың. Эртең сен чисти өзүңдүн квартираңа чакырып, ал уже евро ремонт жок жерде. А жерде казганды жакшы билген болсо, коем жоктон жылмалап коеюн деп, бягы минтип, кичине евро ремонт кылып коюшу мүмкүн. Сен төшөгүң топурак. И то жана казгандар минтип кой, май болсун деп, еще арак ичпеген болсо Кудай берсин да. Ичип алган нерсе болсо май болсун деп түкүрүп коюп. Билесиңер ушуну? Броневой эшик койсоң дагы Азриэл периште кирип келет. Тияка апарат дагы субхана 40 кирпич менен жаап коет. Чын дүйнө менен жалган дүйнөнүн дарбазасы жабылат. Аны акылга сыйбаган нерсе кылыйбегиле. Аны жыргап жашап алыш керек. Bir gün болсо жашооңдо бирдемке болуп ал деген сөз бар, кандай эле? Да, жашаш керек деп жашап албагылы. Ибадат кылыш үчүн жашаш керек. Ибадат кылыш үчүн күч алгыла, ибадат кылыш үчүн акылдын өзү даярданыш керек бир жаккачы. Акылдуу адамдын иши бул ахиретке даярдык көрүү. Акылсыздын иши топтоо. Мен дагы күнү айтып тажабайм, айтып берем. Кызыма үчүн иш кылып атам мен, ошол үчүн жашап атам деген бул тупизм. Кечирип койгула. Жаман болуп калдыңар. Бул ой бизде боякта кагылып калганда, шайтан кагып койгон. Билесиңер, балаңардын өз рызкысы бар. Кызыңардын өз рызкысы бар. Сен өз рызкыңды туура колдон, туура сарптагын. Түшүнүп атасызбы?
Силер алар үчүн жашап атабыз дебегиле. Аларга тарбия бериш үчүн, иманды үйрөтүш үчүн мына болду. Бүттү. Калган нерсе субханалла Аллах рызкын жазган нерсе келет сөзсүз. Кээ мен жаман көрө турган болду акыркы күндөр. Как будто мында бир идеологияны талкап салып аткандай да. Чын. Эмне үчүн анткени себеп кээ мындай да. Мындай көп эле айтам силерге да айтам мынакей. Силер балаңар эмне кире бериш куруп бергиле деп айтты. Силердин бараңар эмне момундай эмне, могун эмне деп койчулар, Эбек? Жок, бул жок. Иә. Жок, могуну башкача айтат. Эмне балаңар Леонардо жашайм деп айтты. Аялдын өкүнү чечпедиңер маны. Сурап атабыз силер мына квартира алып коймага деп. Көрдүңбү силер өзүңөр алдап атпайсыңарбы? Дүйнөнү эмнеге берди Аллах сага? Бар. Умра кыл, ажылык кыл, мечиттерди кур, мектептерди кур, машалла. Аллах ушун үчүн берип атат дүйнөнү. Шудабызбы? Башка нерсе үчүн берилген жок, дүйнө жакшылык үчүн берилип атат. Субханалла. Бир байкенин үйүнө бардым десеңдер. Эми тиришимдик бай. Бай. Андай биз кээ кыялдан эле өтүп кетебиз. Көрбөйт деле болушубуз керек. Бирок үйүнө барсам, анан чай койду, байке өткөзүп отурабыз. Анан бир бала келди, мени көргөн деле жок. Анан бир кыз келди, мени деле көргөн деле жок. Анан аял келди мындай баба ягадай болуп. Тырмак монундай, кирпик момундай. Мындай кылып опять молдо что ли деп койуп кетип калды. Аял экен көрсө. Мына ушинтип жашайм дейт. Ушинтип жашайм дейт. Коркуп атам дейт молдоке дейт. Мына дейт, менде баардык нерсе бар, балдардын баардык нерсеси бар. Эмне кылам дейт. Айттым, иман бер. Кантип иман бер дейт. Тур, өзүң бар дагы Алланын жолуна чык. Биринчи өзүңдүн оңдо, анан кийин субханалла өз үйүңгө болот. Көрүп атып, ушунча бай болуп кеткен адам дагы субханалла. Кээ бирлери балдарыма вложение кылып атам дейт. Англисче сүйлөшөт, түркчө сүйлөшөт, дүйнөнүн баарын тилде сүйлөшөт. Оксфорддо, Америка, Лондондо окуп келген. Бирок альхамдулиллах роббил аламин. Могу өйдөн кетти, бир өйдөн айылда бир байке каза болду, шаардан алып келди. Жаназасын окуйун деп жууп анын атсам, мүзөнгө жетелекте баласы када закопаете деди. Бир баласы экен көрсө. 33 квартирасы бар экен, ишенесиңерби? Баягы аксакалдын 33 квартирасы бар экен. Бирок баласына Фатиха үйрөтүп, када закопаете дейт. У меня сегодня встреча дебеди. Илагым келип кетти, субхана. Кайран өмүр дүйнө, кайран байлык. Ошондой байлык деген субханалла кээ бир адамга пайда берет, кээ бир адамга зыян. Жаман бекен? Бүгүн турам баарыңар эле карапайымсыңар. Көрүп атам, балкониктер отурасыңар, балдарыңар бияка скиди сүйлөтүп коюп. Бирок бул мен айтып аткан нерсечи, башка бирөө айтпашы мүмкүн силергечи. Башка да молдо да айтпайт, билесиңер ушуну. Мага айтсам болот. Эмнеге болот деп сурайсыңарбы? Анткени молдомун да. Мен айтчым керек силерге, айтпасам болбойт. Кыямат болгондо Алла Таала менден сурайт. Турабы аксакал? Ой, өкмөттүн жумушуна шашып кетип калгам деп айтсаң, күнөөкөр болосуң. Муну чыташ керек. Түшүнүктүбү? Амин. Кудай сактасын. Субханак ва хамдалилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Кудайым күнөөбүздү кечирсинчи. Амин.